Albatta, dımagı biyik sözdөрдү сүйлөй берсе болот. Бирок мен да кыргызмын, мен үчүн Кыргызстандын кымбат. Анын тоо ташынан, суусунан ыйык эч нерсе жок. Бул жерде менин ата-бабаларымдын, ата-энемдин, уулумдун сөөктөрү жатат. Бул жерде менин балдарым өсүп жатат. Ошондуктан менде жакшы жашоо издеп, башка жакка кетсем же качсам деген ой жок. Менин үй бүлөм көп азап чекти. Бирок эң башкы жана эң татаал жол дагы да алдыда турат деп эсептеймин. Мен сын укканга, андан туура тыянак чыгарганга даярмын. Башкысы мага өлкөнү кубаттуу мамлекетке айлантып, кыргызстандыктардын ишенимин кайтаруу мүмкүнчүлүгүн буйруп турат. Мен бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайм. Ата-бабалардын арбагы үчүн, балдарым, элим үчүн колдон чыгарбайм. Мен Кыргызстандын элин татыктуу жашоого жеткирүүгө даярмын. Биз бийликтин жоопкерсиздигин жоёбуз. Биз саясий тирешүүлөрдү жоёбуз. Биз адилетсиздикти жоёбуз, биз жакырчылыкты жоёбуз. Сиздердин ишенимиңиздерге ээ болсом, аны актаганга жана кандай баа менен болбосун сактап калганга болгон аракетимди жумшайм. Бул менин эң ыйык парызым жана милдетим деп эсептейм. Эртеңки күндү куруу азыр мына ушул сааттардан башталат. Дем күч менен алдыга кадам таштайлы, келечекти куралы, жети дубан жергебизде эсенчилик, тынччылык, бакубатчылык болсун. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуңуздар. Кыргыз саясатында сагызгандай сак азиз элди ку тилинен чаң чыккан катачылыгын айтсаң, дооматы сага оодура салган бирөө бар. Ал бир канча жылдан бери президенттик такты көздөп жеңбесин билсе деле, президенттикте, парламенттикте шайлоону кыя өтө албайт. Бийлик көзүнөн учуп, жогорку кызматтарга партия менен жетип каламбы деп шайлоо болгон сайын катышат. Бирок пейилиненби же ага кекенгендердин көбүнөнбү эмнегедир ага ийгилик жылмайбайт. Аргасы кеткенде элдин тынчтыгы үчүн шайлоону тааныдым деп тим болот. Ал өзү кызматташкан Бакиевдин бийлигинен башка бийликтин баарына оппозиция болгондой таасир калтырат. Бирок оппозиция болуп да жыргатпайт. Башында оппозиция болуп, катуу сындаган менен бийлик кандайдыр бир кызмат берсем, чырдап жаткан жеринен токтой калып, кызматташканын да койбойт. Ал өзү принципиалдуу, көрөгөч саясатчымын дегени менен ага ичи жылыбаган, анын өз кызыкчылыгынан башканы жогору койбогон адатынан жийиркенгендер да толтура. Маселен, быйылкы парламенттик шайлоодо Турсунбай Бакир уулун партиясы менен кошуп алып, өзүн ара жолго таштап кетти. Экөөбүздүн намаз окуганыбызга карабай мени алдады деп, ал кишинин күйбөгөн жери гүл болду. Ал Турсун Адахандын абийирин ачам деп болгон чындыктын баарын айтып чыкты. Адаханды жакшы билгендер Раматылык Чубак ажы да Адаханга кошулганда Турсунбай Бакир уулундай абалда калмак дешти. Кыскасы, чындыкты туу тутуп, чындык үчүн күрөшүп жаткандай таасир калтырууга аракет кылган менен элди ренжиткен мындай кадамдар да барган сайын көбөйүп жаткансый. Ошон үчүнбү саясий чөйрөдө Адаханга ишенип болбойт. Ал өз кызыкчылыгы үчүн эч нерседен баш тартпайт. Бийликке, мансапка жетиш үчүн кара жанын курчурат. Уят сыйытты жыйыштырып коет дешет. Көп саясатчылар аны сыйлагандай таасир калтырышкан менен анын президент болушун бири да каалабайт. Себеби көп саясатчылар анын адамгерчилиги, жүзү жоктугунан чочулашат. Ичтеринде ал президент болгончо анын башка атаандаштары болсо экен дешет. Ошондуктанбы анын партиясына бийликтен да, элден да колду таппай, куугунтук көргөндөр баш калкалайт. Анын тилинен башка колунан иш келбегенин билген кыракы саясатчылар Адахан оппозициялык фракцияга барса ордун табат. Сыны менен бийликти жакшы иштешине салым кошот дешет. Сыягы мындай сөздөр Адахан кызматты канчалык жакшы көрсө да, иши менен бийликтин ажарын ача албасын, каарын чачып, көптөрдүн жүрөгүнүн үшүн алаарын кайтат. Ошондуктанбы саясатчылар арасында Адахан ачуу сыны менен мыкты оппозиция гана болот деп айтышат. Чын эле Адахан Мадомаров катаачылыгын эч качан мойнуна албайт. Анын кемчилигин айтсаң, күнөөнү өзүнө эмес, туура эмес түшүнүп алды деп журналисттерден издейт. Ал Турсун кыргыз-тажик чек арасындагы протоколду колу турса да танат. Чынында тажиктер Адахандан колу коюлган протоколго таянып, ал жерди талашып, ээлеп алууга аракет кылып жатышат. Мадомаров бул катаачылыгын мойнуна алмак Турсун протоколдун күчү жок деп актанат. Элдин көңүл борборунда болуунун жолун издеген Мадомаров мындан ары кандай кадамга барышы мүмкүн? Эгер атаандашы аны чаңында калтырып, көп добуш алып кетсе, жеңилгенин туюп турса да, элдин тынчтыгы үчүн деп телефон чалып, жеңишин тааныдым деши мүмкүн. Ошондой эле кызматка жетүү үчүн жаңы шайланган президентке ыгы келсе да, келбесе да ачуу сындарды жаадырышы толугу ыктымал. Кызмат берилип калса эле үнү ошол замат басылып, оппозициядан позицияга кыл чайбай өтүп кетиши
болчу да толук мүмкүн. Азыр Адахан Мадумаров атаандашын ишаратын эле күтүп турган сет. Кел иштешели десе баарын унутуп кызматташууга даяр. Бирок ал баштагыдай былык иштеринде улантып, бийликтин бетине көз сүйкөсү эмне болот деген кооптонуу да жок эмес. Анткени ал мен тазамын деп төш каккан менен анын былыктары кадам сайын чыгып жатканын элдин баары эле билет. Ал акыркы мезгилде Кыргызстандан анча колдоо таппаган үчүн мигранттарды колго алып, мал менен алтын шилекейин чачыратып, мекенин сагынган мигранттарга жолугуп турган адатты алган. Кыскасы жалындоо, бирок эч качан ишке ашпаган сөздөр менен мигранттардын башын айлантып, ошолордон колдоо издейт. Адахан Мадумаровдун саясаттагы болгон бейнеси ушул деген көз карандысыз эксперт Шамил Жамилов. Садыр Жапаров Отунбаева оозуна келгенде айта бере турган болду. Садыр Жапаров Роза Отунбаевага жооп берди. Эми Отунбаева эжебиз оозуна келгенде сүйлөп коюп атат. Уку атамын аны. Мен бийликке адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту, теңдүүлүктү орнотом деп келдим. Эртең мамлекетке зыян келтирген болсо Отунбаевачысы болобу, Бакиевчиси болобу, Атамбаевчы, Жээнбековчу болобу, Жапаровчы, Ташиевчи болобу бардыгын жазага тартабыз. Бакиевчилер келе жатат деп айткан сөздүн модасы деле түгөндү. Бул Роза Отунбаева айта турган сөз эмес эле, дейт Садыр Жапаров. Өкмөт жетим тоо гени мамлекетке таандык экенин айтты. Өкмөт жетим тоо гени боюнча айрым саясатчылардын билдирүүсүнө карата жооп берди. Анда айрым саясатчылар Нарын облусунда жайгашкан жетим тоо гени кытайлык компанияга берилип кетти деген чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратып жатканын, бул коомчулуктун адашуусуна чың алуу алып келип инвесторлорго карата терс мамилени күчөтөрүн билдирүүдө. Жетим тоо гени мамлекетке таандык жана бир дагы чет элдик компания геологиялык чалгындоо же иштетүү укугуна ээ эмес. Мамлекет аталган генди өз алдынча иштетүүнү пландаштырды. Ал үчүн өзүнчө мамлекеттик компания түзүлөт. Бул генди өз алдынча иштетүү менен өлкөдө, анын ичинде Нарын облусунда жаңы өндүрүш ишканаларын ачууну, кошумча жумуш орундары түзүүнү шарттайт деп айтылат маалыматта. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык жетим тоо гениндеги даңга участкасын иштетүүдөн гана жылына $200 миллион ашуун киреше түшөт. Бул бюджеттин кирешесин көбөйтөт, социалдык программалар каржыланат жана акчанын бир бөлүгүн өлкөнүн тышкы карзын төлөөгө жумшаса болот. Бул долбоорду ишке ашырууда салыктарды төлөөдөн тышкары жергиликтүү элдин кызыкчылыктарын эске алынып, жергиликтүү элдин кызыкчылыктары эске алып, дөң кирешенин 2% Нарын облусунун өнүктүрүү фондуна чегерилет. Генди иштетүүдө алдыңкы технологиялар колдонулуп, ошол эле учурда экологиялык талаптар сакталат. Аны иштетүү этап менен жүргүзүлөт. Садыр Жапаров: эгерде шайлоо таза өтпөсө, анда 4-чү революция болуп кетиши мүмкүн. Бул тууралуу президентке талапкер Садыр Жапаров журналист Майраш Бизлаконовго берген маегинде билдирди. Маек YouTube каналдардын бирине жарыяланган. Садыр Жапаровдун айтымында бүгүнкү күнгө чейин бардык революциялар таза эмес шайлоонун айынан болуп келген. Эгерде президенттик же парламенттик шайлоо адилетсиз өтсө, анда 4-чү революция болуп кетиши мүмкүн. 2015-жылы добуштарды сатып ала башташты. Номер 2 формасын ойлоп чыгып, бир айылдан 2 айылга ташып барып добуш бердирүүлөр болду. Мындан улам 2020-жылдагы элдик толкундоолор келип чыкты. Мен тарыхтан сабак алганымды дайыма айтып жүрөм. Мындан кийин кандай гана шайлоо болбосун, бардыгын таза өткөрөбүз, деди Садыр Жапаров. КСДП вице-спикерлиги Касым Алиеванын ордуна Молдобекованы даярдоодо. Жогорку кеңештин Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын фракциясы Айда Касым Алиеваны вице-спикерликтен түшүрүп, ордуна депутат Гүлкан Молдобекованы сунуш кылат. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Дастан Бекешев Телеграмдагы каналында билдирди. Көп журналисттер телефон чалып, Айда Касым Алиеваны вице-спикерликтен алууну көздөп, мени төңкөрүш жасоого аракет болуп жатканы чынбы деп сурашууда. Ооба, бул чын. КСДП фракциясы чечим даярдап жатат. Ордуна Гүлкан Молдобекованы Социалдык саясат комитетинин төрайымын койгону жатышат. Негизи мамлекеттик кызматта өсүүнү кааласаң, сен каршы пикир көрсөтпөгөн мүнөзүң болушу керек. Эгер көп жашаган депутат болгон келсе да, каршы пикир көрсөтпөгөн мүнөздүү болушуң керек. Депутат Иса Өмүркулов жетектеген КСДП фракциясы бул маалыматка комментарий бере элек. 2018-жылдын декабрынан бери парламент төрагасынын ордун басары болуп иштеп келаткан Айда Касмалиева бул тууралуу соц тармактан укканын, анык маалымат жок экенин билдирген. Гүлкан Молдобекова социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинин төрайымы. Садыр Жапаров: Кыргызстанда жакшы жашоо издеп башка жакка кетпейм, качпайм. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров 16 декабрда Жалал Абад облусунун Аксы районунун эли менен жолугуп, суроолоруна жооп берди. Сиз башка президенттерди болуп качып кетпейсизби деген суроо берилип, ага ал мындай деп жооп берди: мен кыргызмын, мен үчүн Кыргызстаным кымбат, анын тоо ташынан, суусунан ыйык эч нерсе жок. Бул жерде менин ата-бабаларымдын, ата-энемдин, уулумдун сүйүгү жатат. Бул жерде менин балдарым өсүп жатат. Ошондуктан жакшы жашоо издеп башка жакка кетсем же качсам
алсам деген ой жок. Менин үй бүлөм көп азап чекти. 2021-жылдын 10 январында жаңы келечекти куруу үчүн туура жолду тандап алуу мүмкүнчүлүгү дагы бир жолу берилип жатат. Мага кыргызстандыктардын ишеничин кайтаруу мүмкүнчүлүгү буйруп турат. Мен аны колдон чыгарбайм. Бийликтин адилетсиздигин, жакырчылыгын жоюм. Эгерде азыр кризистен чыга албасак, анда баарынан кол жууп калабыз.